Саламатсыздарбы, урматтуу достор, мага жазылуучулар, катталуучулар. Бул кезектеги кайрылуум пакистандыктар боюнча. Мына пакистандыктар келе баштады деп ызы чуу көтөрүп атабыз. Жөн эле жарандар эле көтөрбөстөн бардыгы депутаттарына чейин ызы чуу көтөрүп атат. Булар терроризм кылышы мүмкүн, Афганистандан келиши мүмкүн, булар эмне толуп кетти, мынакей карагылачы, көчөдө жүрөт, ар кайсы кийимдерди, дамбалдарды кийип алып жүрөт, толуп кетти деп керек болсо жада калса алардын аркасынан көргөндө жүгүрүп бара калып телефондор менен барып тартып атасыңар. Сен кимсиң, эмне келдиң биякта, кандай кылдың деп. Алардын бир анча-мынча туура эмес кылып калган жерлери чөп тебелеп кеткен, гүл тебелеп кеткен болсо көргөзүп алып, мынакей булар ит, куштар, бийлик эмне кылып атат, каякта карап отурат деп ызы чуу эле болуп чаң салып жатасыздар. Ошол эркини карап атып, улам ушундай көтөрүлгөндөрдү кылып атып, жанынан чыгарып атып, МИД тышкы иштер министрлиги эмне кылды? Пакистандык жарандарга бияка келгенге убактылуу чектөөлөрдү киргизди. Эми мындай туугандар, мындай да ошол эки кыйкырып атканын, тартып атканын бардыгы көбүнчөсү карапайым адамдар. Бийликтегилер эмес, көчөдө жүргөн жана жаш балдар дагы, жаш кыздар дагы чыркырап ар кайсынын баарына жасап атат. Мынакей буларды карабайбы, жок болсун, булар жоголсун, кетсин, эмне кылып атат? Бизде обсервацияда кылат экен, эмне ушинтип жүрөбү деп элечи. Туугандар, бизде мамлекет, бийлик дегенди силер шайлап атканда эмне үчүн шайлап атасыздар? Ушул жакты дагы баарын карап, иреттеп, ар жак бер жагын дагы көрсүн, ошол жерди дагы текшерсин деп, укук коргоо органдарын дагы коопсуздукту карасын деп карап атасыздар да. Мына министрлерди алар аягында шайлап атат, мына президентти шайлап болгон укуктардын баарын бердиңер, ушул президент баарына жооптуу болсун, баарын карасын деп. Ал киши министрлерди шайлады, бекитти. Ал министрлер азыр иштеп атат да. Бирдеки болуп ошол президентти же тиги УКМКнын төрагасын же башкаларды азыр сындап койсо эле кыйкырып жатып каласыңар, өкүрүп бакырыпчы өзүңөр эле. Убакыт бербейсиңерби? Мынакей жаңы эле келди го, бир жылдын ичинде эмне болуп кетет? Дагы чыдаш керек деп өзүңөр эле кыйкырып баштайсыңар шындаса. Бирок ошол эле учурда ушундай болгондо кайра өзүңөр кыйкырып чыгасыңар. Бийлик каякта карап атат деп. Туугандар, биринчиден Пакистандан болобу, башка өлкөдөн болобу канча адам келсе бияка, ошончо жакшы да. Биз туризм деп жанталашып өлүп атпайбызбы? Келсе экен бияка, акчасын таштап кетсе экен деп. Бул канча миңдеген пакистандыктар келсечи, туугандар, эмне болуп атат? Силерге эле пайдасы тийип атат да, баарыбызга пайдасы тийип атпайбы? Булар ар бири келгенде, жок дегенде, ошо 30 күнүн ичинде жок эле дегенде $500 таштайт. $500 таштайт. 1000 киши келип туруп $500 таштаса, $500.000 болуп калып атпайбы? Жөн эле. Ал бюджетке эле түз эле кирип кетпейт. Алар силердин ошол эки жанагы ата-энеңер, жакындар, туугандар саткан кийим-кечекти алат, тамак ашты алат. Ошол жерде барып туруп 5-6 аренда кылса, квартиралардын акчасын төлөйт. Мына көлгө барып ачыптыр, көлгө барат. Булар бир ай үйдө дуңчугуп жата бербейт да. Машинаны сатып алат арендага, ошол эле таксиге отурат, тоону кыдырышат, тиякты кыдырышат, биякты кыдырышат. Кайра меймандос болсоңорчу, булар тартып ачат да баарын. Тартып ачат, социалдык тармак деген бар азыр. Анын баарын көрсөтүп ачат. Айланайын, карапайым жанагы айрым айбан элим айланайын. Жанагы жүгүрүп бара калып, айбандай болуп, сен өзүңдүн деңгээлиңди көрсөтүп атпайсыңбы? Сен кимсиң, эмнеге келдиң деп жетиңирээк сүйлөй албайсың айланайын. Орусча эмес, аңгирисче эмес, кыргызча тыңыраак сүйлөй албайсың айланайын. Кайра ал сүйлөп атат анча-мынча кыргызча, сен ит кылып. Алар аны тартып алып көрсөтүп атат, кыргыз деген айбан эл экен, бияка келбегиле булар, ит экен деп атат да. Алар реклама кылып баарына таркатып атат да. Урматтуу ушу айрым карапайым эл, туугандар, экономика өсүш керек, бирдеке кылып бер дейсиңер дагы, кайра анан бирдеке жылыш болуп атса ушинтесиңер. Алар террорист болуп атса, же бирдеке болуп атса, укук коргондор бар да карайт да ошол эркелер. Алар көп болуп, кылмыштуулук көбөйүп баратса,
бир жерде бир катуу сигнал болуп баратса, анда аларды силер укук коргогон эмессиңер да. Силер тартипчилер эмессиңер да. Силер жүгүрүп барып алып жапайдай болуп ошону тартып албайчы. Бийлигиңе кайрылышың керек да. Бийлигиңе, президентиңе кайрылышың керек. УКМКнын төрагасына, МВДнын төрагасына, башкаларга кайрылбаш керек да. Туганда мынакей статистика мындай болуп атат, кылмыш иштер көп болуп карагыла деш керек да. Эчтеке болуп электе, булар келип жана айтып атса, мына пайда түшүп. Бир эле самолеттон көрдүңөрбү аэропорттун директорунун интервьюсун? Бир эле ушулар учуп келген самолеттон эле $500 миллион түшүп калыптыр. Аэропорттун бюджетине, аэропорттун. Силер жанагы мынакей аэропорт ит, куш, жазабайбы, тигинтпейби, минтпейби деп атасыңар да, ошол акчадан жасайт да, ошол түшкөндө. Ошондон түшүп атат да. Туризм өнүгөт, булар реклама кылат, таркатат айланат. Кытайлар келсе, кытайлар ит, куш деп аны кубалап саласыңар. Пакистандыктар келсе, булар террористтер деп аны кубалап саласыңар. Ким келет силерге? Ким келет айланат? Ким келет? Мындай жанагы жаш балдар кичине ойлобойсуңарбы? Мамлекет керекпи силерге? Мамлекеттин ичинде тартип болуш керек биринчи кезекте. Өзүңөрдү кичине маданияттуу алып жүрбөйсүңөрбү? Баса калбай аларды, аркасынан түшө калбай. Эме аркасынан түшө калсаң, мындай тыңыраак аңырча билсең, тыңыраак бир сүйлөй алсаң, өзүңдүн оюңду айта алсаң, анан жеткирсең, еще кичине дейт эле, мындай жоопту жаран экен деп. Ошол жерге барып алып былжырап өзүңдүн сөзүңдү айта албайсың, жетиңите албайсың. Туугандар, туризм деп коебуз, өнүгүш керек, бияк ит болот, куш болот экен деп коебуз да, өзүбүз кыйкырып, өкүрүп, чымылып жатып калып атпайсызбы? Силер ошентип кыйкырып, өкүрүп, жинди болуп атсаңар, бийлик эмне кылып атат айластан? Кой, жакында Жогорку Кеңешке шайлоо келет. Булар болсо бизди шайлабай коет дейт экен деп, рейтингибиз түшөт деп туруп, ана чектөө коюп коюп атпайбы? Анан эмне кылат? Ошол эле Пакистандан, ошол эле Кытайдан барып карыз акча сурап келип атпайбы? Анда да ыраазы болбойсуңар, анда да туруп алып кыйкырасыңар. Мына карыз болуп атат, карызыбыз көбөйгөндөн көбөйүп атат, ит болуп атат, куш болуп атат деп. Ошондон оңолбой келе атпайсызбы? Ошондон оңолбой келе атабыз да баарыбызчы. Сындасаңар, бийликти сындагыла. Ал жарандарды келгенде пакистандыктар жакпай жатса, алар моминтип толтуруп келатканы жакпай жатса, кыжыңар келип атса, аларды баса калып, эмне кыласыңар көчөдөн ит болуп, шерменде болуп, силердин Кыргыздын эң жаман начар жерин көргөз. Анда бийлигиңерге айткыла анда. Анда бийликке айткыла, бийлик деп бийликке кайрылгыла. Аларда эмне күнөө? Биздин бийлик уруксаат берсе, ошентип уруксаат берип учуп келишсе, ошол жакта эмне күнөө? Алар туруп бирден кармоо допрос кылып атасыңар, туугандар. Итиле болуп атабыз, шермендебиз чыгып атат да. Элдин баарына шермендебиз чыгып атат да. Дүйнө жүзүнө таркатып атат да. Алар еще англис тилдүүлөр, буларчы англисче жазып итин чыгарып атат. Ошо пакистандыктардын аккаунттарын карап көрсөңөр айтып атат. Кыргыздар жапай экен булар деген. Көчөдөн кармап ит кылып атат мынтип. Туугандар, кичине өзүңөр антпесеңер дагычы, жаныңардагы досторуңарды, туугандарыңар, жакындарыңарга кичине түшүндүрүп айтып койгулачы. Бул деген ушул туризмдин башталышы ушундайдан болот. Туристтер болгондо ушинтип келет. Булардан анан түшөт миллиондогондор. Ошондо биздин жашообуз оңолот, жолубуз оңолот, үйүбүздө дагы бир кесим нан көбүрөөк болуп калат, баскан турганың жакшыраак болуп калат. Туризм деп анча-мынча сен көлдүктөргө жакшы, сары челектиктерге жакшы, сөңкөлдө иштеп жүргөн нарындыктарга жакшы, таластыктарга жакшы, баткендиктерге жакшы, айланайын баарыбызга жакшы, баарыбызга жакшы ошолор келип турса. Ителе болуп атабыз да, шермендебиз чыгып атат да, зээнин кейит да. Анан туруп, анан эчтеке бир нерсе жакпаган бир эл болдук го, бир нерсе жакпаган. Бийлигибиз да жакпайт, элибиз да жакпайт, башка эл жакпайт, Кытай жакпайт, Пакистан жакпайт, орус жакпайт, америкалыктар жакпайт, өзүбүзгө жакпайбыз, кошунабызга жакпайт, бир тууганга жакпайт. Ителе эл болуп баратабыз да, ителе эл болуп баратабыз. Өзүңөр болбосоңор дагы, менин жазылуучуларым сыйыр болбосоңор дагычы, жакындарыңарга ошентип жүгүрүп бараткандарга кояй деп койгулачы, туугандар, шерменде болуп ит болуп атабыз да. Бүт баарын ит болуп атабыз. Деле бизге ким жагат? Биз өзүбүздөн биринчи кезекте өзүбүздү оңдобосок, өзүбүз шерменде болуп, өзүбүз ит болуп, өзүбүз балит болуп, өзүбүз жегич болуп, өзүбүз коррупционер болуп, өзүбүз ушул Кыргызстандын митеси курту болуп алып, анан бирөөгө да сөз айтабыз да. Туугандар, кичине ушуну токтотсоңор, ит болуп атабыз азыр жана боюнча. Ит эле болуп атабыз. Булар келбей коет, башкалар келбей коет. Ошо менен анан итиңер чыгат, эртең кайра анан дагы төңкөрүш жасайбыз деп баштайсыңар. Ошол эле болот, туугандар. Кичине сабырдуу болуп,
баягы иргирки ата бабалардын сөздөрүн эстеп, меймандостук, биз меймандос элек, эл элек деп кайра ошолерди тосуп алып, Пакистандык келгиле, жерибизди көргүлө, мына көл бар, тетиякта сөңкөл бар, тетиякта тоо бар деп күлүп жайнап турсаңар, кайра булар айтат, Кыргыз деген керемет жер экен. Ал жерде кең пейил, аябай жаркыраган, жакшынакай эл жашайт экен депчи. Ойлонолучу. Достор, туугандар, ойлонолу. Антпесек болбойт, минтип отуруп биз мамлекетибизди жоготобуз. Ителе болобуз. Баардык жаман нерсенин баары ушундан чыгат өзү.